кандай адам жана ошондой эле кандай саясатчы. Мына ушул боюнча биз Адахан Мадмаров тууралуу маек кылабыз. Видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар, абдан кызыктуу болот. Ассаламу алейкум, урматтуу жаштар. Тең эле убактылык болсо керек. Москва шаарынан чыгып атат. Мен абдан кубанычтамын ушинтип жаштар өздөрү чогулуп, оюн жеткирип атканбачы. Подписчиктерге да кайрылып кетем. Чакырып көңүл буруу кылат. Мен биринчиден эмне себептен Адахан Мадмаровду колдойм? Аны себеби эң биринчи мен ада баалаган бир качествосы бул адам өтө образованный. Мындай жөн эле образованный эмес, он еще и мудрый адам да. Себеби политик деген эртең эмне болот же болбосо бүрсүгүнүн эмне болот эмес, через 10 лет, через 15 лет эмне болот, ошону билип туруш керек да. Анан экинчи айта кетчү нерсе бул Адахан Мадмаров мен жакында эле билдим. Тарыхчы, юрист экен да. Тарыхчылар неге алар андай билимдүү адамдар болчу? Себеби биз алдыга жылыш үчүн, келечектеги кадам ташташ үчүн биз сначала каяктан келип атканыбызды билишибиз керек да, тарыхты билишибиз керек. Адахан Мадмаров биздин нукура кыргыздын жан дүйнөсүн билген адам да. Эч бир политикти токтото алып, кыргыздардын характери кандай десе, алардын жүрүм туруму кандай десе, Адахан Мадмаровтой айтып бере алчу политик болбосо керек. Анан эми элиңди башкарыш үчүн сен анын элдин характерин, анын көңүлүн билишиң керек. Биздин элди диалог менен түшүндүрүп айтса, биздин эл ошого көнөт. Анан экинчи айта кетчү нерсе, биздин эл көп эле шайлоолордо, дагы башка жерлерде адашып атканы, бул да болсо биздин элибиз ишенчектигинен да. Баягы мүнөзү болуп, жылкы мүнөзү болушуп, элдер өтө тез ишенишип, анан билип алгандан кийин бирок аны кое коюшат да, ушундай болуп атат. Ошол себептен революциялар кайталанып. Адахан Мадмаров ошолорду билип, эч качан баягындай басып алуу жолуна барбай, диктатураны колдонбой, биздин элдин мүнөзүн билген үчүн дагы мыйзамды сактап, эл менен бирге болуп, эл пас болсо пас болуп, бийик болсо бийик болуп, элдин өзүнүн нукура жалпак тилинде сүйлөшүп атат да. Бул дагы болсо ал элге жакындыгынан маани берет да. Анан эми Адахан Мадмаровдун өзүнүн как автор болуп 2016 жылы 14 жылы уже адашып атам, улуу көчмөндөр оюну өттү да. Бул да болсо Адахан Мадмаров бийликте болбосо дагы өзүнүн идеясы менен биздин маданияттын өнүгүшүнө, кыргыз улутунун дагы да өсүп жетилишине бул өтө чоң салым кошту. Себеби ошол оюндар өткөргөндөн кийин бизде болгон патриотический сезимдер дагы ойгонду, биз кыргыздыгыбызга дагы бир сыймыктана баштадык. Анан бүтүн дүйнө көрдү. Казактар бизден талашты эле, бирок башкалар көрүп, жок силердики эмес, булардыкы экен деген ойлор кетти. Бул да болсо, бул адамдын бийликтикти, анан алысты көрө билгендигинен белги берет да. Ошол себептен мен дагы да болсо колдой берем Адахан Мадмаровду и башкаларды дагы чакырып айтып кетет. Эми акыркы айтып кое турган нерсени айтып коеюн. Бул да болсо жакын эле болупту. Пандемия учуру да, 2020 жыл бүт эле бир эле Кыргызстанда эмес, бүтүн дүйнөдө апат болуп, элдер кыйналышып, үйлөрдө калышып, анан биздин бул Москвадагы, Россиядагы мигранттарыбыз өзүнүн маккенине кетиш үчүн дагы жолго чыгышты да. Анан алар эми Москва, Россия менен Казакстандын ортосунда арендукта палаткада калышып, кыйналышып, ушунчалык биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы бийликке кайрылышып, бизди алып кеткиле, жардам бергиле, ушул жерде өзүңөрдүн государство, правительство деген функцияларды аткарып бизге жардам бергиле деп кайрылуулар болгондо, биздин официальный бийлик эч нерсе жардам бере алган жок да. Алар неге жардам бере албады? Себеби алардын ошол государственный механизмдердеги колдонуп үстү билишкен жок да. Алардын акыл деңгээли дипломатиялык жактан немеси жеткен жок. Ошол эле учурда Адахан Мадмаров 12 жылдан бери политик болуп, же болбосо бийликтин кайсы бир жеринде кызматта болбосо дагы өзүнүн аброю бар экен, өзүнө жараша. Себеби Адахан Мадмаров ал жөн жерден эле чыгып Адахан Мадмаров болуп калган жок да. Бул адам биздин Кыргызстандын түптөлүшүнө салым кошкон чоң адамдардын жанында жүрүп, ошолор менен биргеликте санаалаш болуп, алардан сабак алып жүргөн адам да. Анан бул улутту бириккен бүт түрк мамлекеттүү элдердин спикери да болуп жүргөн төрагасы болуп жүргөн. Анан ошол авторитетин пайдаланып, биздин коңшу мамлекет Казакстан, боордош мамлекеттин эл башчысына кайрылып, Нурсултан Назарбаевке
өзүнүн кайрылышын жасап жардам берип коюшун өтүнгөндөн кийин казак өкмөтү биздин кыргызстандык мигрант жерлештерибизди жеткирип коюшту да, өткөрүп коюшту. Бул дагы болсо бул адамдын бийликте болбосо дагы авторитети, акылы, эси, тажрыйбасы, кадыр баркы бүт жетет дегенди түшүндүрөт да. Ошондуктан мен кыргыз элдерине кайрылам, бир информацияны укканда, бир маалыматты укканда сразу эле ишенип албагыла. Себеби азыр ушундай болуп атат, век информация, глобализация, бирөөнүн бирөөсүн алдаган, эптеп эле бир информацияны сатмай болуп атат да. Ошол себептен бир информацияны алганда ради интереса анализ жүргүзүп, кичине бир салыштырып койгула. Бул туура айтабы же туура айтпайбы? Может мени алдап ататтыр депчи. Ошондо кичине анализ жүргүзсөк, биздин көзүбүз ачылат. Мында мен кийинкилерге берейин, сүйлөгөн сөздөр болсо. Мен эми Адахан Мадымаровду көптөн бери колдоп келатам. Андан кийин азыр болсо мен эмнеге колдойм эмес, эмнеге колдобой кое албайм деген суроого жооп берейин. Анткени канчалаган кара пиарлар болуп жатат. Жана ошол кара пиарлар менен биз Мадымаровдун аброюн 3%га чейин түшүрүп салдык дегендей сөздөр дагы болот да. Бирок ага карабастан биз ага ишенген бойдон калып жатабыз. Ошол эле кара пиарлардын арасында Адахан Мадымаровду ал суроого суроо менен жооп берет. Же болбосо журналисттер ага суроо берсе, журналисттерге суроо берет деп айтышат да. Ошого мен мындай президентти айтышып атпайбы? Президент бул Аллах Тааланын жердеги өкүлү деп. Демек, президент жердеги өкүл болсо, президентте жаратканга тең боло албайт, бирок ошодо бар сыпаттар болушу керек да. Ал эми Аллах Тааладан пайгамбарлар сураганда ал жараткан кайра пайгамбарларга суроо берген да. Ошол эле Куранда Лайлатул Кадр деп туруп, кайра сен билесиңби Лайлатул Кадр эмне экенин деп сурап туруп, андан кийин ошону кайрадан эле кеңири айтып берет да. Адахан Кимсенбаевич дагы өзү билет, бирок сурайт. Ал суроо берген адам кайра ошону мындай кеңирирээк ойлонуп алсын деген максаттачы. Андан кийин ошол бүткүл аламдарды жараткан Алла Таала бардык нерсени билет, жана ошого билсе дагы бирок суроо берет экен да. Ошол себептен мен Адахан Кимсенбаевичтин бул сыпатын мен кемчилик катары эмес, артыкчылык катары эсептейм. Айтып өткөндөрдүн баардыгына кошулам. Мен негизи Адахан Кимсенбаевичти 2015-жылдан бери колдоп, ушу байкап жүрөм негизи. Адахан Кимсенбаевичтин эң негизги сапаттарынын бири бул туруктуулугу, бир принципте, бир позицияда жүргөндүгү сыйлайм. Себеби азыркы күндө туруктуу инсандарды биздин коомдо кездештириш өтө кыйын болду. Себеби алар улам жүздөрүн өзгөртүп, куулуп кетип жатышат. Ал эми Адахан Кимсенбаевич канча убакыттан бери бир принципте келе жатат. Ошондой эле анын билимдүүлүгүнө, тарыхты жакшы билгендигине, каада салтты, наркты жакшы билгендиги менен мындай сыйлайм да, анычы баалайм. Себеби өзүнүн эне тилин, өзүнүн каада салтын, наркын билген адам бул элине жакшы кызмат кылат деп ойлойм. Ошондуктан биз жаштар ушул Адахан Кимсенбаевич баштаган жол менен кетсек, ушул баштаган салган жол менен кетсек, биз адашпайбыз жана туура тандоо кылган болобуз. Мен азыр эчекени угуп бир ой келди. Мен негизи Москвада өзү 7 жылдан бери жашап жүрүм. Анан бул жакка келгенде менде салыштыруу болду да. Кыргызстанда кандай, бул жакта кандай депчи. Анан мен бул жактагы политиктерди дагы алардын выступать эткенин, жүргөн тургандарын салыштырдым да. Анан Кыргызстанда карап көрсөм эч кимди таппадым. Орустардын политиктерине окшош бирчи. Чтоб сүйлөгөн сөзү мындай таамай айткан адамды таппадым. Анан көрүп жүрүп, мен өзү негизи политикага деле жакын эле эмес болчумун да. Анан ушул Адахан Мадымаровдун бир видеолоруна көзүм түшүп калды. Анан ушул адам окшойт деп мен аны көп излей баштадым да. Ошондон кийин мен түшүндүм, что ушул орустарга тең ата сүйлөп кайсы жерге барбасын, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой ала турган, бир эле ошолордун деңгээлинде сүйлөшө ала турган, ошол убакта мен издеген убакта бир эле Адахан Мадымаров бар. Азыр деле карап көрсөк, эми бар, бирок саналуу эле адамдар да.
Ошол себептен мен анан Адахан Матовмаров Москвага келди 2018-жылы. Мен да кызыгып ошол адамды жакындан бир көрөйүнчү, кандай адам экен деп бардым да. Барсам, мен кирдим ошол кинотеатрга. Бирок тилекке каршы насип болбогон окшойт, алдыңкы ордуктан месте ала албай калдым. Бирок ошентсе дагы арттан карап отурдум. Мен видеодо көргөндөй да. Отурушу дагы түз, өзүн алып турушу, сахнага чыкканда элдер менен саламдашканы, колун көкүрөккө алып жүргөнү, бул да болсо менин көңүлүмдү жылытты. Себеби политик, эл башкарам деген адам эл менен бир болуш керек, элге жакын болуш керек, эл кандай болсо ушундай болуш керек да. Ошосун мен өлө бааладым. Анан эми суроо берип көрөйүн деп суроо бердим да. Мен ойлободум деле суроом жетеби, жетпейби депчи, бирок ошентсе дагы өлбөгөн үмүт, үмүтсүз шайтан деп жазып жөнөттүм. Анда мен сурагам, ошол убакта как раз мен идеология жөнүндө кызыгып жүргөм да. Биз кыргыздарга кандай идеология керек? Мисалы үчүн 70 жыл биз марксизм, ленинизм болуп социализмде жашадык, бирок өнүгүп кеткен жокпуз, башка болгон жокпуз. Бизге кандай идеология керек деп кызыгып, эми ушундай билимдүү адам болсо билет да, тем более тарыхчы экен деп анан сурадым, бизге кандай идеология керек деп. Күтүп отургам, келеби экен, менин катым жетеби экен, жетпейби экен деп ушундай күтүп турсам, акыры жетти. Бул жерге жазыпсыңар, кандай идеология керек? Кыргызга кыргыздын идеологиясы керек деп коет да. Мен таң калып, неге агай мен суроомду эмне жаман суроо бердим деп мен өзүм кийин ойлодум. Неге агай андай кыргызга кыргыздын идеологиясы керек депчи. Анан ошондон кийин мен кыргыздардын макал-лакаптарын окууга баштадым да. Анан биз сабакта өткөн, уже коллежде окудум, азыр университетте окудум. Сабакта өткөн темаларды, мисалы үчүн демократия, башка нерселерди, башка мамлекеттер целый философтор өздөрүнүн трактаттарын жазып, не болуп кетсе, ошону в конечном итоге там свобода слова, сөз эркиндиги, ар ким өзүнүн оюн айтканга укуктуу деген нерселер келет да, бирок алар аны жеткириш үчүн целый китептер жазышкан да. А бизде алып көрсөң там баш жетпей бар, тиргизген жок деп эки сөз менен айтып коюптур да. Анан мен ошондо түшүндүм, что кыргызга башка жакты караштын кереги жок экен да. Биз өзүбүздүн артыбызга карап, ким экенибизди билип, тарыхта канчалаган эпостарыбыз бар. Мисалы үчүн Манас эпосу да, дүйнөдөгү эң биринчи көлөм боюнча эң биринчи эпос. Ошолордо деле канчалаган нерселер бар. Биз кийин түшүндүм мен, что биз кыргыз болгонубузда гана, кыргыз болуп өзүбүздү принимать этип, башка американецтерге окшоп биз демократия курабыз эмес, демократияны биздин ата бабаларыбыз илгери куруп койгон экен да бизгечи. Ошол себептен дагы биз 7000 жылдык тарыхыбыз бар болуп, ушундай өлбөй жетпей, жер жүзүндө жоголуп кетпей жүрөбүз да. Ошондо мен агайдын сөзүн ошондо түшүндүм да, что кыргызга кандай идеология керек дегенде, кыргызга кыргыздын идеологиясы керек деп ушундай коротко жооп бердим, мен капа болуп кеткем да. Деп бергем да бирчи. Бирок кийин ошону өзүм ойлонуп жетип түшүндүм, что ошондо да байкадым, бул агайда Сократтын немеси бар экен депчи, что вопрос менен жооп берип, адамдын өзүнүн мээсин кичине ойлонуп, түшүнүп, анан түшүнө алса дейт экен да. Себеби өзү негизи айтат го, образованияны көптү билген адам эмес, ошону түшүнө билген адам көп нерсени билет депчи. Ошол себептен мен агайды билим жагынан баалайм, анан ушундай адамдар көп болсо экен дейм да. Мен бир окуя эсиме түшүп кетти да. Адахан Матовмаровдон интервью алып отурганда, жаш кезиңизде, бала кезиңизде кандай адам болуп чыксаңыз, азыркы Адахан Матовмаров келечектин улуу инсаны бала кезинде кандай эле деген суроону узаттым да. Мага ушул кызык болду. Ошол сөздү уккандан кийин Матовмаровдун ошончо жылдык тарыхын изилдеп көргөндөн кийин Адахан Матовмаровдун мүнөзүн карышкырга салыштырдым да. Бийликтин башына келген адамдарды эмнегедир колдоочулары жолборско салыштыра берет да. Жолборстун сүрөтүн коюп жанына коюп, а мен карышкырга салыштырат элем. Адахан Матовмаров тубаса карышкыр мүнөздөгү адам экен да. Ошончо жылдан бери өз принцибинен тайбай турганын көргөндөн кийин мен тубаса карышкырдын мүнөзү бар экен бул адамда деп ошондой мүнөз бердим. Экинчи берген мүнөзүм кыргыздын атасы дейт элем да. Кыргыздын атасы. Бийликке келгендер өзүнүн бийлигини коргоо менен алек, бирок Адахан Матовмаров ошол Кыргызстандан четте жүргөн мигранттардан ар дайым акыбалын сурап, айткан үнүн угуп, ошол үнүнү өзүнүн тили менен жеткирип келет да. Кыргызстандан сыртта жүргөн миллиондогон адам болсо, ошолордун айткан сөзүн 6 миллион 7 миллион адамдарга жеткирип келет да, өзүнүн сөзү мененчи.
биздин үнүбүздү чыгарып турат да. Ата деле баласы кайсыл жерде болбосун жүрөгү ар дайым баласы менен да. Ошону сыңар эле Атахан Мадумаров дагы жүрөгү ар бир кыргыз хоть Америкага барсын, Антарктикага барсын, жүрөгү ошол адам менен да. Мен ошон үчүн бул Атахан Мадумаров келечекте түрктөрдүн баягы Ататүрк дегендей эле кыргыздын атасы Атахан Мадумаров деген ысым ушундай сөзсүз түрдө Атахан Мадумаровдун символ болуп калат да, кыргыздын атасы дегенчи. Мен ошондой мүнөздөрдү билем. Бул Атахан Кимсанбаевич башка жерлерге барганда көп чиновниктерди, белгилүү адамдарды көрүп жүрөбүз. Алар жаңы курулган нерселерге көп кызыгат эмеспи? Ал эми быйыл Санкт-Петербург шаарында Атахан Кимсанбаевич тарапташтары менен жолугушуп калды. Ошол жерде иштеп жүргөн мекемдештери менен. Ошондо тарыхый жерлерге бардык да, Эрмитажга экскурсия уюштуруп калды. Ошондо биз карап көрүп, анан гид жок болуп калды. Майрамга туш келген үчүн ага айтып, мен өзүм гид болуп берем силерге депчи, ана бизге гид болуп, түшүндүрүп берип, ар бир нерсенин тарых таржымалынан берип экен да. Анан ошондой эле ошол барган шаарлардын көрүнүктүү, сыймыктуу жерлерин кыдырып, алардын тарых таржымалын жаштарга айтып берип, анан биз таң калдык да, биз ушунча жылдан бери, бир эки жылдан бери Питерде жашап жүрсөк, биз аларды билбейт экенбиз да, агай кезде келсе дагы бизден дагы алда канча жакшы билгенине биз таң калдык да. Негизи агайдын ушул нерсесине өтө баа берем. Мен дагы бир нерсе сыйгып эсиме келет да. Өзүм бул партияны түзүп атканда основной эмени социалдык эмеге, элдик немесине койгон да. Анан көбүнчө элге, калкка да көп кайрылуу кылат да. Ушул нерселер ар бир ошо мен ошо шайлоолордо катышып келгенде, ар шайлоого катышкан сайын жана бир суроолор бар го. Сиз даярсызбы депчи. Бул мен даярмын, эл даярбы деген мен ошо кече жакында түшүндүм да ошол нерсеничи. Көрсө коом оңолмон сайын жана бул жак иним айтып аткандай айтып атпайбы? Идеология, кыргыздын идеологиясы менен эмесин деп алып келиш керек депчи. Коом оңолмой сайын бийлик оңолбойт деген сөз бар да. Бул чынын айтат да, ошо коом качан өзүнүн ким экенин билмей сайын эч качан бийлик оңолбойт да. Бул айылдардан эле карап көрсөң, даже биздин эл өзүнүн талап кылышты билбейт, шайлоого катышышты билбейт да. Ушунчалык караңгылыгыбыздан пайдаланып, ушинтип сатып алып, анан кийин мындай оомалыкка үйрөтүп койгон экен да. Биздичи шайлоолорго катышкан киши катары. Ошон үчүн коомго эл даярбы деп көп айтышкан да. Көрсө биздин эл даяр эмес экен. Эл эч качан биздин мындай күчтүү эмелерге мындай даяр эмес экен. Канчалык айтып, канчалык какшап отуруп, ушундай. Атахан Кимсанбаевдин ушундай дүйнөлүк эл аралык саясатта ордуларын тизмектеп айтып берсең дагы, ошондой деп түшүнгөнсүйт. Анда карап турсаң түшүнүп эле аткансыйт. Анан эртеси эле кайрадан эле келип отуруп, андай деп атпайбы деп бирип бастады. Ошон үчүн жана коом эгерде бийликтен талапты кылса, мисалы айыл өкмөткө барып, айыл өкмөттөн биз мынаны каалап атабыз деп талапты койсо, анан айыл өкмөт кыймылдайт, ошол боюнча протокол түзүлүп, ошо айылдык кеңештин депутаттары ошону мыйзамдаштырып берет, анан ошол боюнча иш кетет да. Каяктан бизден даяр нерсени элдер силер кол коюп бергиле, мынаны кол коюп берди, мына жолду курдурайлы, мына сууну чыга туралы, силер кол коюп беришиңер керек десе, болуптур деп кол койгондон кийин эч ким таппай каласың да. Анан кийин ал жол калып кетет да, курулбай. Анан биякта отуруп алып сындаган ушунчалык жакшы көргөн эл экенбиз да. Ошон үчүн Атахан Кимсанбаевдин коом оңолмой сайын бийлик оңолбойт деген эмесин мен кече түшүнүп жеттим да. Значит, мен качан ушу ойгонобуз деген эмен маселени коюп жооп таба албай келем. Деле бар го. Жаш кезден баштап ушул Атахан Мадумаров деген атты аябай көп окучумун. Акыл эс тартып калгандан кийин Атахан Мадумаров ким экенин мен ошондо өзүм изилдеп, карап көрүп, кандай саясатчы, кандай адам, ошону өзүм изилдеп көрдүм. Баягы бир сөз бар эмеспи? Кыргыздын өңү Чокморовдун өңүндөй дегендей эле, чындыктын өңү Мадумаровдун өңүндөй дегендей. Кайсыл
окуя болбосун, кайсы убакыт болбосун, дайым өзүнүн пикирин ачык, даана, так айтып, элге жаман көрүнөт. Ошол убакыттан бир канча убакыт өткөндөн кийин, 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, Мадумаровдун сөзү далилденет. Мен ошого салыштырып, баягы Адахан Мадумаровдун 95-жылы сүйлөгөн немелерин көрдүм, видеолорун. Жогорку кеңеште сүйлөптүр, аябай катуу сүйлөптүр. Ошол убактагы сүйлөгөн сөздөрү 30 жылдан кийин, 25 жылдан кийин анык болуп отурат. Бүт бар жок сүйлөгөнү туп-туура чыкты. Бир дагы суунун басы кийин келип 1 литр бензинден кымбат болот деди, ошол сөз да чындык чыкты. Ушунчалык Адахан Мадумаров чыдабай кеткенде, мен силер үчүн сүйлөбөй атам, мен келечек мун үчүн сүйлөп атам деп баягындай сессияда чырылдап сүйлөгөнүн баарыбыз көрдүк да. Ошол азыр биз баарыбыз көрүп, биз үчүн сүйлөптүр деп кабыл алып атабыз. Саясатчы кандай болуш керек? Саясатчы деген тажрыйбалуу, экономикадан, дүйнөлүк саясаттан, кыргыздын каада салты менен сугарылган адам болуш керек. Кыргызга болгон, кыргыз элине болгон сүйүүсү ушунчалык шаркырап, баягындай ашып туруш керек. Ушундай грамотный болуш керек. Бүгүнкү айткан сөзү эртең таанып кетпеш керек. Саясатчы деген саясатчы болуш кыйын. Ушул сапаттардын баары Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдо бар. Урматтуу мекендештер, бизде мындай талкуулар дагы далай жолу болот. Ошондуктан биздин каналды биринчи жолу көрүп аткан болсоңуз, катталып, лайк басып, досторуңузга, туугандарыңызга бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Кызыктын баары алдыда. Саламатта болуңуздар.